ушундай майда жумушта көптө барып жасайсың, мына монтип кичинеден жедирип отурупчу. Илбириске да талап көп. Анан жана көчмөн деп коебуз, көчмөн төө жетелеп алып жүгү менен кетип баратканчы көчмөн. Мага 4 илбирис, мага 2 көчмөн, ар кандай бере беришет эми. Көп да. Мага тиги сүлөөсүн бер дейт, мага карышкыр бер дейт. Казактар жак көбүрөөк карышкыр алышат. Асанбек Жакыпбаевдин кол эмгектери дүйнөнүн кыйырына чейин тараган. Ал кадимки кайберенден мүйүзүн жону олтуруп, ушундай жаныбарлардын сөлөкөтүн чыгарат. Асанбек уста бул өнөрдү атасынан мурастап алган. Өзүнүн негизги кесиби зоотехник. Жаштыгын колхоздо иштеп өткөргөн. Кийин союз тарап эл ишсиз калып, үйдө олтуруп калганда, устачылык өнөрүн жандантып, бир жагынан каражат таап, үй бүлөсүн багуу аракети менен чакан устаканасын иштете баштайт. Мен бала бакыраны багыш керек болду. Балдарым бар, курсак ачка, кийимдерибиз жакшылыктуу деле эмес, бир резинкөтүк кийчимин мен. Батинкем да жок. Жыгаштан кичинекей кесип алып анан бир эмелерди жасайм. Баягы эми устачылыкка каным тартты да. Ошондон жасап, кичинеден жасап анан тиги сумга бардым. Ошо жактан да алат мынтеттен болуп калгам да. Сумга барсам, ошо биринчи этажда экен, ошо жерде бир кичинекей мындай бир эмелерди жасашат экен. Орустун абышкалары жасайт экен, мындай жалбырак, жүзүм, бирдемелердин баарын жасап өткөрүшөт экен. Анан баягыны көр, бир эле кичинекей эле эмеде, сум боюнча. Анан көрүп туруп, анан мен дагы момундайларды жасайм, өткөрсөм болобу десем, өткөрсөң болот, бул Кыргызстан биринчи көрүшүм дейт, Кыргызстан жасаган баланы. Муну бүт эле орустун абышкалары жасайт, сонун баарын жасайт орустук. Ушуну өткөрүп турушат деп анан эметкенден муну аласызбы десем, ошондо 400 сомдон 3-өнү алды. Устанын иши дароо эле башталып кеткен эмес. Мүйүз табуу машакаты менен ал бир топ убакыт жүргөн. Эми буну кандай кылып табам мен? Бул тиги мүйүздү каяктан табам? Бор машинени болсо алайын деп алдым. 3,5 сомго германский бор машина алдым. Анан мүйүздү истедим. Тигинден сурайм, мындан сурайм, жок. Ошол жердеги баягы сувенир эметкендерден сурайм, жок. Бүт баары тең эле жок. Эчтеке жок. Көрсө биз табышпай жүрүпбүз, бир балдар ошону сата албай да жүрүшүптүр да. Мүйүз сатабыз депчи. Анан кийин жолугуп телефон аркылуу сүйлөшүп эметсем, ат башыданбыз. Бизде мүйүз көп, биз деген талаадан теребиз, суудан чыгарып коебуз. Ушундай көп сасып кеткен мүйүздөр бар, жарылып кеткен мүйүздөр бар. Анан 1-2 саатта бир килтейген камазды толтуруп койгонбуз мүйүз менен деп айтты да. Ой, мен такыр таппай жүрбөйм андайды деп анан эметсем, алып келип бергиле деп анан ошо жарылган мүйүздөрдү алып келип берди. Баягы сасыктарын алып таштайбыз, анан жарылгандардын жарыктарынын баарын кесип тияк биягын алгандан ичинен бир жакшыраак эмелери чыгат да. Анан ошолор менен бысмылла деп анан баштай баштадым мен. Баасы жетиштиби же кымбат болду баасы? Мүйүздүнбү? Мүйүздүн баасы адегенде ар бир мүйүздү алар уже мени көрө коюп эметибиби, ошо 500 сомдон, 600 сомдон сатышты бир мүйүздүчү уштугун. Ошондо 1200 сом болуп калат экен бир мүйүз. Анан азыр болсо 1200га чейин кетип калат чоң мүйүздөр. Кичирээктери ошо 900-төн, 800-төн ушундай табылып калат, алып келишип калат. Бул биздин тоолордо жок, ошо тетеги алыскы жайлоолордо болот окшойт деп коем ошо. Мүйүз тапкан анан ишти баштадыңыз? Анан ишти баштадым, ушуну менен биртикеден жасап көрсөм эле окшошот да, меники окшошуп калды устачылык менен. Устанын эмгектери көлөмүнө жана жасалгасына жараша 1000 сомдон 5000 сомго чейин бааланат. Бирок кардарга ортомчулар аркылуу сатылгандыктан устаны атайын айылга издеп келип, кол эмгектерин түз сатып алгандар бирин серин. Ушуга чейин ал өз алдынча дүкөн ачуу аракетин көргөн эмес.
интернет дүкөн тууралуу да уккан аз. Уста барга топук кылып, көп каражат табууга жан үрөбөйт деле. Рекламаны бизге тиги сумдан өзүлөрү берип турат. Келишим түзүп алганбыз. Мисалы үчүн Ош базарына барганда, Ош базарында эмелер бар да. Сатуучулар бар да. Сумда сатуучулар бар. Бөлөк ар кайсы эмелерде империя жанагы эпос деген ошолордо сатуучулар бар. Ошолор өзүнчө чоң эмелер да. Анан ошолор баягы мага алар көргөн. Мага мындайдан керек. Көчмөндөрдөн 5 керек, барстан размерин айтат, мындан 3 керек деп ушинтип баргандай айтышат. Анан ошол боюнча жеткирип берип коебуз. Бооларды чаптайм, буларды бири-бирине кийсем, бул жердеги боореки деталдарды чапташам, буларды чапташам. Тилейлешем да ушулардын баарын. Асанбек Жакыпбаевдин бул чакан устаканасы үй бүлөлүк бизнеске айланган. Байбичеси майда барат, ишине кол кабыш кылып, кээде сынчы да болуп жиберет. Бул түндүктү жасайм, мына бул түндүктү. Бул түндүктү абышкам жасап берет булардын баарын. А буларды бирине бирин кийисип, клейлеп түндүктү жасап чыгам. Ушу менен оокат кылып атабыз. Балдарды окутуп, алардын контрагын төлөп атабыз. Студенттерди. Бул балдарды окутабыз. Өсүш дарыланганга ошо немеске пайдасы тийип эле атат. Тийбей койгон жок. Кудайга шүгүр эле эми. Эртеден кечке бир орундан жылбай, чаң жутуп иштеген уста бара-бара бул өнөр ден соолукка да таасирин тийгизбей койбойт экен дейт. Азыр анын уулу атасына жардам берип, ат өнөрүн улантам деп жең түрөө ишке киришип жаткан учуру. Балдарга да үйрөтүп атабыз. Өзүм да үйрөнүп атам. Эми келечек алдыда да буюрса. Кудай тилекке жеткирсе, быйыл Турцияга баралы дегенбиз. Бирок ал болбой калды окшойт. 2 ай өлкөдө өкүм сүргөн карантин режиминин эпкини да бул устага жеткен экен. Бул аралыкта анын кол эмгектерине талап азайып, соодасы солгундай түшкөндүгүн айтты. Бирок аска-зоолу аймакты байырлаган жаныбарлардын элеси түшүрүлгөн бул буюмдарды эл качан болбосун баглап баркта болот деген үмүтү бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.